шайлаганча кетсеңиздер болот, шайлоо участкасына. Бул жолку парламенттик шайлоодо өлкөдө биринчи жолу аралыктан добуш берүүгө ылайыкталган 27 участогу иштеди. Алардын 5-өсү Ош шаарында ачылып, 2 шайлоо тилкеси Ош эл аралык аэропортунда жайгашты. Мында аба майдандан учуп конгон жарандар убакытты үнөмдөө менен өз тандоосун жасоосуна ыңгайлуу шарт түзүлдү. Билип аткам да саат канчага чейин болот, үлгүрөм үлгүрбөйм, анан түшүк эле азыр айтып калышты. Анан өзүбүздүн жарандык милдет аткарып кетип атабыз. Жакшы коштурбойбу? Ооба, ыңгайлуу, өтө сонун. Убакытты үнөмдөбөй? Убакытты үнөмдөп. Кайсыл аймакка бармаксыз негизи? Биз биринчи округтан, Лейлек, Сүлүктү. Баткенге жеткичи Бүгүн жетмек эмесмин да. Анан ошо ыңгайлуу болду азыр. Эме кылпайдым. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Биз өз негизи анча ошол шайлоого барбай калчу элек. Азыр мында азыр чын айтканда күтүүсүз жактан болду. Анан бат тез эле шайлап өзүбүздүн талапкерибизге шайлап чыктык. Рахмат жок. кайсыл жактан келдиңиз? Биз Бишкектен, ошол Октябрьский районунан экен. Добуш бере алдым. Өзүм Чүй областынан келдим эле. Ушул жактан учкан оң болуп калды шарты. Бул жакка 1 минут болду. 1 минут убакыт кетти. Өзүм каалаган депутатты шайлап койдум. Негизи кайсыл аймактан болосуз? Мен Баткенден, Лейлектен болом. Баткенге жеткиче жетишпей калмаксыз, Жок. Мүмкүнчүлүк бар, билгем, бирок алдын колдон алган жокмун. Бул жерде шарт бар экен. Жок. Эмнеге? Мүмкүнчүлүк болгон жок. Могул жерде шайлоо тилкеси турат го, өтүп добуш берсеңиз. Каяктан добуш берсек болот? Аба майданда могул жерде шайлоо тилкеси турат. Ушул жерге өтүп эле аралыктан добуш берүүгө шарт түзүлгөн. Азыр берсек болобу? Да, азыр берсеңиз болот. Болду аны азыр. Өтөлүбү? Ооба. Добуш бере алдыңызбы? Эми берем да аэропортко келип барам да. Азыр могул жерде шайлоо тилкеси турат. Жаныңызда сизге аралыктан добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ушул жерге өтүп эле добуш берип койбойсузбу? Болуп тур. Жүрүңүз аны. Албетте бул өз кезегинде аэропортто иштеген кызматкерлер үчүн дагы жарандык милдетин аткарууга мүмкүнчүлүк жаратты. Анткени эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин иштеген аба майдандын кызматкерлери добуш берүүгө жетишпей калышмак. Мурун билесиздер, мындай аралыкта шайлоо деген болгон эмес. Бүгүнкү күндө жумушчуларыбызга дагы, учуп келген жүргүнчүлөргө дагы аябай жакшы шарт түзүлдү. Негизи эч кандай түйшүк жок, баары жакшы өтүп жатат. Жарандарыбызга биз дополнительно дагы информация берип жатабыз участок боюнча. Учуп кетүү залында 9501, учуп келүү залында 9502 шайлоо участогу бар. Азыркы учурда бизде 182 адам өттү. Бул жерде иштегендер дагы и жүргүнчүлөр дагы. Общий 182 адам болду. Аябай жакшы болду. Ооба, пассажирлер учуп кеткендер дагы, келгендер дагы шайлап өтүп кетип атышат. Мэр Жеңишбек Токторбаев дагы Ош шаарындагы номер 5283 шайлоо тилкесинде аралыктан добуш берди. Кала башчысы быйылкы шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле тиешелүү органдарга добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер байкалса, аларга тыкыр көңүл бурууну эскертти. Мындай таза шайлоо мурда эч кандай болуп көргөн эмес. Азыр бул шайлоо жеке урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтен, жеке урматтуу Кенас Камчакбаев шайлоонун көзөмөлүндө мурдагыдай шайлоо болбош керек. Жанагы айтып кетпедимби? Жанагы шайлоочуларды машинеге алып келип салып, могу кандидатка бересиң деп, машинанын ичине подку кылып сатып алып, андай маселе болбош керек. Эгер андай мыйзам бузуучулук катталчулай болсо, анда бул жерде милиция кызматкерлери бар. Шыр эле аларды мыйзам бузуучулук болду деп буларды каттап Центральный избирательный комиссияга жиберет. Жалпысынан Ош шаарындагы бардык шайлоо тилкелер эртең мененки 8ден баштап ачылды. Шайлоо жараянында техникалык мүчүлүштүктөр да болбой койгон жок. Бул учурда техникалык жардамчы топ кызмат көрсөттү. Мыйзам бузуу боюнча биздин округка келе элек, мисалы анча-мынча мыйзам бузуулар болсо, баягы ички иштер органдары өздөрү ошол жерден чечип, маалыматты бизге беришет. Биздин округдук шайлоо
округка 6 шайлоо округуна бизге келе элек, эч кандай арыз түшө элек. Ал эми коомдук тартип көзөмөлдө турат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ушул күнгө чейин добуш сатып алуу, баннерлердин айрылып жатканы боюнча 8 маалымат келип түшүп, текшерүүдө кылмыштын көлөмү аныкталбаганын билдирди. Ал эми бүгүнкү шайлоо күнү 2 арыз келип түшкөнү айтылды. Бүгүнкү күндө ушу үгүт иштери жүрүп жаткан учурдан баштап 8 маалымат келип түшкөн. Ал маалыматтарды айта турган болсок, телефон чалуулар, ушул подкуп болуп атат, ушул шайлоо добушун сатып алуу фактысы болуп жаткан бул жерде деп айтып, андан сырткары бул жерде баннерлер айрылып жаткандыгын айтып маалымат менен кайрылышкан. Ал маалыматтар текшерилип тасталган эмес, эч кандай кылмыштын курамы жок болгондуктан ал маалыматтар кыскартылган. Бүгүн шайлоо өнөктүгү башталган сааттан баштап ушул саатка чейин, саат 4ка чейин бүгүн 2 маалымат келип түшкөн. Ал маалыматтар бүгүн текшерилип такталып жатат. Текшерилгенден кийин алга да чечим кабыл алынып, юридикалык баа берилет. Бейле кетсек, Ош шаарында жалпы 105 шайлоо тилкеси бар. Анын 66сы 6-округга, 35-и 5-округга, 4-ü номер 7-округга карайт. Шаарда шайлоочулардын саны 163 000. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.